Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен өтө даамдуу ысык даам дайындайбыз. Бул даамды кечки тамакка же болбосо ооз ачарга жасасаңыздар аябаганда сонун болот. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи унду алдын ала ээлеп алабыз дагы. Үстүнө туз салабыз. Андан кийин кичине разрыхтитель салып, аралаштырып, сливочный майыбызды эритип алабыз дагы, куюп, анын үстүнө жылуу суу куябыз, камыр илейбиз. Ушундай кылып жакшылап камыр илеп аласыздар. Биздин камыр мантынын камырынан кичине жумшагыраак болуш керек. Мынакей, ушундай кылып бийлеп алдык. Биздин камыр дайын. Эми салафандын мешокко салып, камырды тыныктырып, 10 минутага коюп турабыз. Ага чейин биз начинкасын даярдайбыз. Бул жерде менде койдун этин, уйдун этин колдонсоңуздар болот. Ушундай кылып, ушундай көлөмдө туурап аласыздар. Мантыга туурагандан кичине чоңураак кылып туурасаңыздар болот. Мынакей, ушундай кылып туурап алсаңыздар болот. Койдун этинен аягында шорду сонун болуп бышат. Мынакей, этибиз дайын. Эми пиязды дагы туурап алабыз. Пиязды дагы кичине чоңураак кылып туурап алсаңыздар болот. Мынакей. Андан кийин картошка. Картошканы дагы дал пияздай кылып туурап алабыз. Өтө кичинекей кылбай, өтө чоң кылбай, орточо кылып туурап алсаңыздар болот. Мынакей, картошкабыз даяр. Андан кийин помидор. Помидорду сөзсүз түрдө кошуңуздар. Помидор биздин даамыбыздын шорду болушуна өтө чоң таасирин тийгизет. Андыктан помидор кошуңуздар деп сунуштап кетмекчимин. Мынакей. Салып алдык. Андан кийин ушундай койдун куйрук майы керек болот. Каалооңуздарга жараша салбай койсоңуздар деле болот. Мынакей, ушундай кылып туурап алабыз. Майды жактырбагандар болсо кошпой койсоңуздар деле болот. Бирок май менен аябагандай даамдуу болот кыздар. Мынакей, биздин фаршыбыз даяр болуп калды. Туз салабыз татымына жараша. Кара мурч салабыз, кызыл перцтен салып койсоңуздар болот. Андан кийин зиреден кошуп, майды куюп, фаршты аралаштырып даярдап алабыз. Мынакей, биздин фаршыбыз дайын болуп калды. Бир четке ала турабыз дагы даяр болгон камырыбыз менен иштеп баштайлы. Камыр тыныгып, сонун болуп калды. Эми ушул камырды 3-4кө бөлүп алабыз. 4-үнчүсүн кичинерээк кылып бөлөсүздөр. Бул биздин даамыбызды коздогонго керек болот. Мынакей, 3-өнү бөлүп алдык. Ушундай кылып тоголоктоп, шарикче кылып аласыздар. Мынакей, ушундай бар бирин тоголоктоп алабыз дагы. 4-үнчү бөлүгүн ушундай кылып 3 бөлүккө бөлүп алабыз. 3-4 бөлүккө бөлүп алабыз. Мындай кичинекей шариктерди жасап алабыз. 3-өнү бул бизди кооздойбуз бул камырлар менен. Мынакей, ушундай кылып шарикче кылып алсаңыздар болот. Ал эми калган камырды бир аздан кийин көргөзөм. Эми камырларыбызды жайып баштайлы. Ушундай кылып жайып аласыздар. Достор, каналыма каттал элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталып алыңыздар. Алдыда дагы жакшы рецепттер менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Бизге ушундай чыны керек болот. Чынын ичине камырыбызды салып,
чыны дейт, кардым дейт, ар жакта ар кандай айтат. Андан кийин камырыбызды салып, ичине салмабызды салып, мынакей. Эми камырыбызды ушундай кылып эле чогултуп баштайбыз. Ортого баарын чогултуп алабыз. Калың болуп калат, бышпай калат деп коркпоңуздар. Баардыгы сонун жумшак болуп бышат кыздар. Мынакей ушундай кылып алабыз дагы. Ашыкча камырды ушундай бычактын жардамы менен кесип алып саласыздар. Эми листке салып ушундай кылып мынакей. Андан кийин жана даярдап алган камырыбызды ушундай кылып лагмандай кылып эле чозуп алабыз дагы. Андан кийин өрүп коебуз. Мынакей ушундай кылып койсоңуздар аягындай кооз көрүнөт. Эми жумуртканын сарысы менен майлап жанагы биз даярдап алган камырыбызды үстүнө коюп, кооздоп ортосуна болсо жана тоглуктоп алган шаригибизди коебуз. Мынакей даяр. Эми үстүн жумуртканын сарысы менен майлап кыздар сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Көрүнүшү да аябындай кооз, дамы дагы өтө сонун даамдуу болот. Мынакей экинчисин да сиздерге көргөзүп коеюн. Баардыгы бат эле оп-оңой болот. Ашып калган камырын бычактын жардамы менен алып коебуз. Мынакей баардыгын ушундай кылып даярдап алып, кызып турган духовкабызга 180-200 градуста бышырып алабыз. Үстү кызарып, бышкычакты бышырып аласыздар. Ар ким өзүнүн духовкасына карап бышырып алсаңыздар болот. Караңыздарчы, аябындай сонун кооз биздин ысык даамыбыз даяр болду. Сиздер да сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр кыздар. Сиздерге дагы жагат деген ишеничтемин. Азыр кесип жеп көрөйлүк. Бул даамды мен ооз ачарга жасадым. Мынакей. Жыты деген үйдүн ичин жарып жатат. Караңыздарчы, суусу менен аябындай чорду, эти болсо жумшак болуп бышкан. Мынакей. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Эгерде видео жаккан болсо, ой пикириңизди калтырып, лайк баса кетиңиздер. Кийинки видеого чейин аман болуңуздар.